эл келип которуп атканда биринчилерде болду. Качып жүрөсүң. Жанына жолоо. Ал жөнүндө сүйлө. Качасыңар биринчи. Бул жерде жана 20% сүйлө. Буга туруңар. Эсиңизде 5-апрелде сиздин сунушуңуз менен Садыр Нуркожоевичко биз түрмөгө барганбыз. Ошондо бир кырсыкка учураган. Ушерде кошумат кылганда жаныңызга жолгондо качып кетпей го. Акыбалын сурап койгондо. Жанында коллега болуп иштегенде шылырап сурап, эмне болду экен? Кандай экен деп анан кийин жаныңызга жолгондо качты. Ошондо күчтүү президент Атамбаев болчу. Ошондо сиз, мен жана Бакчиев үчөөбүз кирип барганбыз. Сурап алып алына үй бүлөсү бул ал үйнасына келгенде барганбыз. Бирок кошуматчылардын жүзү өзгөргөн. Ошол себептен мамлекеттин тагдырын өзгөртүп аткан документти талкуулаганда чектөөсүз керек болсо 2 күн болот, 3 күн болот. Парламенттин функциясы эл өкүлчүлүк. Эң биринчи функциясы. Эл өкүлчүлүктөн ушул жерде 10 болот, 15 болот. Башка альтернативдик ойлор болсун. Кенен сүйлөп, кенен айтып, ошону элге жеткизели. Анткени бул жерде жөн эле мындай ортодогу ийги сүйлөп өзгөргөн документти талкуулаган. Ошол себептен мен дагы сурап анан өзүм атыман да сунуш кылатыр. Ушул чектөөлөрдү алып салайын. Силер бир күн 2 күндөн эчтеке чечип. Анан силерге докладчик мырзалардан сурап мындай орусча жакшы макал бар. Назвался гвоздем, полезай в кузов. Качкал. Докладчик болдуму баардык суроолорго жооп берет. Лингвистикти, юридикалыкты, экономикалыкты, башка маселе сен бул мыйзамды белгиле. 80-ден аттан чыгып атсың, жооп берип бар. Мен сиз деп кайрылатам, просто мындай кайрылганда сен деп айтам. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, мындай орчундуу мыйзам чектөөлөрдү колдонот. Силер 3 президенттин, 6 президенттин башы жүргөн. Мени эл 5-октябрда толкуу болгондо ушул кошуматчыларга каршы чыккан. Ушул толкуудун негизинде азыркы президент бийликке келип отур. Ошону эске алып отуруп, жанагындай алдамачы